Аялды жараткан болсоң, шайтан эмне үчүн жаратылды деп айтат да. Хикаялардын, кыссалардын биринде кандай окуя бар? Бир адам шайтанды кармаймын деп аракет кылат экен да. Шайтанды кармайм деп дүйнөгө кезип 40 жыл дегенде шайтанды кармайт экен. Кармап кутучага салып сактагандан кийин үйгө алып келет экен. Үйгө алып келип аялы 40 жыл ушун үчүн жүрдүңбү? Ооба, ушун үчүн жүрдүм. Бирок максатыма жеттим, мына кармадым дейт да. Аял киши бай адам же максаттуу адам кайсы биринин алдыда көбүрөөк турат десеңиз, максаттуу адамдын алдыда. Көпчүлүгүбүз кедейбиз, бирок керек учурда байыганбыз да. Бирок ошол кедей учурда аял алдында туруп берген. Мен айткым келет, аял киши максаттуу адамдын алдыда турат, бай адамдын алдында эмес. Бай адам болуп туруп, максаты жок, каалагандай жашаса, каалагандай ичсе, каалагандай измена кылса, анын алдында аял киши көп учурда турбайт. Да, кээ бир аялдар, өзүн ойлогон гана аялдар эмне кылышы мүмкүн? Тапканын жейм, жыргайм, жашайм деп туруп, для себя деген системада жашашы мүмкүн, бирок көп учурда андай эмес. Анан эркек киши буну кармап туруп кутучаны шайтан чыгып кетпесин мына кутуча деп шайтанды карматып коюп ишине кетет экен да. Анан шайтан ар нерселерди айтып, аялды азгыра баштайт экен, ар кандай сөздөрдү айтып, кудду мадам атаны аялы азгырганы сыяктуу. Аны айтат экен, муну айтат экен, кыскасы ар нерсени айтып, күйөөң эмне үчүн мени чыгарба деди, эмне үчүн мени кара деди, себеби мен ушунчалык кызык нерсеми деп баягы шайтан чыгып алат экен да. Эшигин ачкандан кийин, чыккандан кийин эмне болот? Чыккандан кийин шайтан акмак аял, эриңдин, күйөөңдүн 40 жылдык саяк аракетин сен бир тыйын кылдың, 40 жылдык мээнетти 1 секундда жок кылдың, 5 секунддук кызыгышың сени жок кылып койду дейт да. Бул жерден сабак алсак болот, аял кишилер 40 жыл, 50 жыл, 25 жыл жашаган, бир жастыкка баш койгон күйөөсүнө ишенбей, ошо телефонго ишенет да. Телефондо ар кандай сообщениялар болуп калып, демек эрим, күйөөм ушундай турбайбы деп ажырашып кетет. Телефондогу кызыгыш, 5 секунддук кызыгыш телефондогу кандай деген натыйжаларды алып келип атат бүгүн, башка балелерди алып келип атат бүгүн. Анан бул да ошо 5 секунддук кызыгышыны деп өмүрүн талкалап алат да, шайтан чыгып кетет. Анан аял кишиге ошентип мактанып, сен ушундай кылдың, сен эриңдин эмгегин актабадың, өлтүрдүң деп аткан учурда аял киши бир дагы маани бербестен ишин кыла берет экен да. Шайтан аркасы күйүп, күй табы деп не болуп кетти. Маани бербегенде кайра келип, сен мени кой бердиң, күйөөңдүн мээнетин өлтүрдүң десе, жок, сен жөн эле пайда болуп калдың. Муну ичинде шайтан жок болчу дейт экен да. Ишенбейм дейт экен. Ишенбейсиңби? Жок, ишенбейм. Анда мына көрсөтөм сага, кирип көрсөтөм деп туруп, кайра санага кирген учурда тып этип аял киши жабып туруп, күрүчтөп коет экен да. Анан шайтан ошонун капасынын ичинде айткан экен, аялды жаратканыңдан кийин жараткан, мени эмне үчүн жараттың деген экен да. Айтайын дегеним, шайтандын кыйласы курк туяга юк деп айтат өзүк туугандар. Аял макиреден сактасын дейт, ошон үчүн. Аялдын куулугунан сактасын дейт. Аял киши күч менен эмес, согуш менен эмес, акырын назиктик менен көп нерсени алып коет. Улуу державалардын, империялардын, эки государство бири менен мушташып урушуп кетишинин себепчиси аял болуп турат да, көп учурда аял болуп чыгат. Көп учурда эркек киши аялынан кеңеш сурап калат. Аял кишинин совети советпи десеңиз жок, сезимий нерсе болгондугу үчүн эркек киши кулак салып коет да.